Assalamu алейкум, кыргыз элим. Баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен биринчиден. Андан кийин эле сөз баштайлы. Биз Англиядан келип калганбыз. Келгениме бир ай болуп калыптыр. Ноябрдын деген 6-сы келдим. Бизге деген октябрдын 30-сунда акыркы күн болду фермада. Финиш контракт берди. Негизи расчет боюнча ноябрдын 15-лерине чейин жумуш болот дешип аткан. Бирок биз тээрип аткан учурда паккабыздан чагып айтышты. Силердин деген мусор көп болуп атат, рябиш көп болуп атат малиналардан. Ошон үчүн биздин продуктуну деген магазиндер албай атат. Продуктуну албай аткан үчүн биз деген жумушту токтотууга аргасыз болуп атабыз деп менеджерлер келип түшүндүрдү. Анан келип эле внезапно кылып эле сразу бир 30-42 адам, бир алганда 42 адам финиш контракт алдык. Көбүбүз эле биз деген декабрга чейин, ноябрдын аягына чейин иштейбизго деп үмүттөнүп атканбыз, бирок жумуш тапшырсаң бүтүп калды. Элдердин баардыгы настроениясы жок болуп, дальше эмне кылабыз деп пландар ишке ашпай, баардыгы чоң пландарды кое алган. Чачым сапсайып калган үчүн кечирим сурайм. Түнү менен жумуш кылып, анан кичине убакыт тауып азыр деген силерге видео тартып коеюн деп атам. Анткени азыр деген актуалдуу болуп атат Англия темасы. Биринчиден Хопста келген информация боюнча бөлүшөлү, красивый фондо алып нар иштейле. Migrant Age сайтына кирсек эле мынакей өзүңөр көргөндөй берде информация турат. Бүгүн деген 8-декабрь күнү саат 12-де ссылка ачылат да. Migrant Age сайтына киресиңер, киргенден кийин Hopстун ссылкасы бар, ошол жака кирип толтурасыңар. Заявка толтургандан кийин, эгерде өтүп кетсеңер, силерге ссылка келет, орус тилдүү тест даярдан деп. Тест күнү белгиленет, орус тилинен тест тапшырасыңар, ал жактан да өтсөңөр оффлайн интервьюга катыш деп ссылка келет. Ссылка деген оповещение келет. Анан оффлайн интервьюдан дагы барасыңар, ал үчүн Бишкекке келишиңер керек болот. Бишкекке келгенден кийин оффлайн интервьюдан өтсөңөр, анан кийин силерге буюрса жазган мал приглашение келет да фермадан. Ошол бул деген Кыргызстандан Англияга эң эрте кетүү жолун кетирүүчү операторлордун бири. Азыр деген башка операторлор да чыкты бизде. Мисалы, HR сайтына кирсек болот. Мына бул HR сайты. HR сайтына кирип эле мына Кыргызстан флагын тандайсыңар. Андан кийин тандагандан кийин эле мына оң жакта арыз берүү деп турат. Арыз берүү дегенден кийин эле ылдыйга түшөсүңөр. Түшкөндөн кийин бул жака баарын толтургандан кийин, я подтверждаю информацию деп баскандан кийин силерге деген электронный почтаңарга, бул жерге электронный почтаңарды жазасыңар, ошо электронный почтаңарга логин менен пароль келет. Ошол логин менен пароль менен кайра кирип HR-га логиниңерге жазып, пароль деген жерге парольду скопировать кылып ставить кыласыңар. Киргенден кийин дальше толтурасыңар анкетаны. Бирок толтурардан мурун биринчи 086 справкасын даярдоого, бул медсправка. Андан кийин справка о несудимости бар, аны түндүктөн аласыңар. Ошол. Андан да оңой жолдордун бири азыр Ursedek HR сайты ачык. Бул жака толтуруш үчүн киргенден кийин эле мына бул жерде работа UK тандатып чытай дален басасыңар. Андан кийин мынакей apply today жака туруп коюңуз, айда кыйнабай. Подать заявление в Великобританию деп турат. Ошону басып туруп эле. Басып туруп эле могул жака Yani Robot деген басасыңар. Буяка Gmail жазасыңар почтаңарды. Подтвердить электронный почтаңарды жазгандан кийин почтаңарга код келет, анан кирип дальше толтура берсеңер бул оңой. Жазылып турат 319 бул визага, 7650 бул деген BFS Global. Ошондой жаңылыктар бар. Азыр 3 сайт ачык. Бүгүн Hops менен 3 сайт болот. Англияга кетүүгө силердин шансыңар 3 эсе өсөт. Ошондуктан азыркы шансыңарды колдонбой, өз убактысында толтуруп баардыгын кыла. Hops сайтына толтуруу үчүн эмнелер керек? Бул үчүн силерге деген загран паспорт керек болот бүгүн. Загран паспорт менен анан силердин фамилия эмеңарга байланыштуу почта керек болот. Мисалы, менин атым Улукбек, фамилиям Сыдыков, менин почтам sydykov.ulukbek312@gmail.com деп жазылып турат да. Силердики да ушундай сыяктуу болуш керек да. Почтаңарда фамилия менен эмеңар болуш керек. Болгону ошол эки эле требования. Почта, андан кийин паспорт. Ошолтон бул деген азыркы жаңылыктар. Англияга баардык сайттарга толтуруп кете алгыла.
Ошол эле учурда бизде деген мынакей көчмөн деген Telegram каналым бар. Бул жакта бизге келген элдер суроолорду беришет, аларга жардам беремин. Мына баары жазып атат 8 число откроется вроде деп. Баардыгы ошо Хопстун эмесин күтүшүп атат. Кандай так суроолордон деген мына Agri HR мурда толтургандар азыр толтурбай эле койгула, анткени дубликат болуп калат. Эгерде дубликат болуп калса, анда кетпейсиңер да. Теневой бан аласыңар деп чыккан. Agri HR өзү жөнөткөн болчу. Теневой бан аласыңар деп. Ошон үчүн толтурбай эле койгула. Андан кийин могу Hops'тан баягы майдагы набордон өткөн адамдар бар. Ошолор дагы бүгүн толтурбай эле койгула. Силер деген күтүшүңөр керек. Приглашенияны силер толтурбайсыңар. Анан мурда өтпөй калган адамдар бар болсо, Hops'тан ошол эле Gmail почтаңарды колдонуп бүгүн дагы катышсаңар болот. Agri HR менен иштеп келгендер дагы катышсаңар болот Hops'ка. А бирок Agri-HR'га мурда Hops менен же башка оператор менен барып келгендер катыша албайсыңар, Agri-HR толтура албайсыңар. Анткени Agri-HR'дын политикасы боюнча только первогодниктер эле керек. Башка оператор менен Англияга барып келип иштегендер кайра кете албайт Agri-HR аркылуу. Азыр болсо айлык жөнүндө сүйлөшө кетели. Туугандар, 4 айдын ичинде канча акча таптым? Бул деген Cropwire. Cropwire'ге деген өзүңөрдүн канча акча таап атасыңар баардык отчеттор ушул жакка түшөт. Акыркы отчет боюнча 633 бул деген биздин келгенден кийин отпускный болчу. Отпускный түшкөндөн кийин биздин общий акча gross pay'ибиз 9255 фунт болуп кеткен. Өзүңөр көрдүңөр, бул деген мен алдаган жокмун деп мындай көргөзүп атам, ачып эле башкарып ошо калькуляциялардагы эмелерди сүйлөй бербей. Эми көргөндөн кийин бул жакка баарын жазып койгом, карагыла. 9255 gross pay, андан 254 фунт tax pay. Бул деген кайтат. Анан 406 фунт бар national insurance, бул деген кайтпай турган налог. Эми ошол 406 фунтту кемитебиз общийден. Кемиткенден кийин 8848 фунт калат. Бүгүнкү күндө деген курс 1 фунт 115 сом. 8848 115ке көбөйтөбүз. 1,17,566 сом болот. Бул деген мен тапкан акча ушул 4 айдын ичинде. 9 июлда барып, 12 июлда иштеп баштаганбыз. 30 октябрь күнү акыркы күнүбүз болду. Ошондо деген эми расходторду кемитебиз. Расходтор болсо бул жерде 64400 сом мен деген 4 айдын ичинде тамакка кетирдим. Анан 49300 сом Бишкектен кетип атканда визага кетиргем. Бул деген визанын өзүнүн стоимости, анан кийин BFS Global'га 75 фунт. Ошонун стоимость кошкондо общий 49300 сом болгон виза. Анан 29000ге билет алгам Англияга кетиш үчүн. Кайра келип атканда 33000 сомго билет алдым үйгө. Андан кийин караванга, свет, газ, сууга биздин караванда деген бекер эмес болчу. Буларга да коммуналдык услуга өзүнчө акча төлөчүк. Аларга 4085 сом төлөдүм. Анан интернет ал жакта кымбат. Биздин акча менен, фунтах 15, биздин акча менен 1,5-2 сом. Мен болсо 7259 сом интернет төлөдүм. Интернет кетти. Анан карагыла 1,17566 сомдон могул бардык расходторду, тамак аш, виза, билет, караван, интернетти кемитем. Англияда кылган кетирген акчалардын баардыгын кемиткенде 187.000 кемитебиз. 830.522 сом. Бул чисто колго тийди, бүттүк расходтордон тышкары. Ушул акчаны уже өзүңөргө кийим аласыңарбы, телефон аласыңарбы, үйгө саласыңарбы, кредит жабасыңарбы, машина, үй өзүңөргө кетирсеңер болот. Бул деген 4 эле айдын расчету да. Анан ошо 1,17,566 сомду 4 айга бөлсөк, айына 254.391 сомдон тийди. Бул жакшы көрүнүш. Биздин ферма деген акча төлөө боюнча өтө өйдө дагы эмес, ылдый дагы эмес, орточо деп эсептейм. Анткени биздин фермадан да көп төлөгөн жерлер бар, көбүрөөк акча тапкан адамдар бар чын эле. Анан көбүрөөк иштеген адамдар бар. Мен деген средний фермада иштедим, еще мен деген топ пикер эмес, мен деген средний эле работникмин да, эч кандай мейкап жок, кичине бонус бар. Бирок элдин ортосунда жүрдүм иши кылып. Ошондой туугандар, эгерде 6 ай иштесеңер, ушул эле суммага дагы бир
200 миңден 2 айдыкын 400 миң кошкула ошондо 6 ай иштесеңер где-то бир 1,4 миллион тапсаңар 1,2 миллион чистый колуңарга алып келсеңер болот. Ошол менен биз жыйынтык чыгарсак болот, ушинтип Англия жөнүндө. Эмне дейбиз, бардык эле информацияны силерге көргөздүм. Аман эсен тапшырып алгыла, өтүп кеткиле. Баарыңар мага ошо барып иштеп, карызыңардан кутулуп, тилеген ой максатыңарга жеткиле. Ошол мен силерге болгон информация менен бөлүшүп мага жардам бере алам. Анан дагы жардамың керек болсо Telegram каналды көргөздүм. Дагы бир жолу Telegram каналын көргөзө кетейин. Бул деген көчмөн Англия деп аталат. Азыр 317 миң адам бар. Бул Telegram каналын YouTube каналында көрүп алсаңар өзүңөр, YouTubeга лайк басып койгула, поддержка алып койгула, комментарий жазып койгула туугандар. Ошо анан мен форматынан көп чоң эмелерди үмүттөнбөгүлө, мындай монтажды, красивый подачаны мен блогер эмесмин, жөн эле силерге окшогон эле баламын, адаммын дегендей. Бул жактан акча деле таппай элем, жөн эле мага жагат элдерге жардам берип, сүйлөшкөн, ой бөлүшкөн, ошол өзүмө жаккан үчүн эле кылып атам. Ошол туугандар, көп менден жардам керек болсо дайыма ачыкпыз. Көрүшкөнчө. Жаңы жылыңар менен. Эч кимде настроение жокпу жаңы жылга. Ошон үчүн да фонго монда коюп коеюн да кичине болсо да мындай вайб берейин деп силерге. Ошол силерге ийгилик. Бүгүнкү наборун аман эсен өтүп кеткиле. Мен болсо уктайм. Анан кечке маал туруп толтура суроолор болот. Баардык суроолорго жооп берем Telegram группадан. Анткени катышканга дагы бүгүн жаңы эле ачылат. Ачылганда сразу сайт кубайт, Хопстун сайты кубайт. Анан кечке маал толтурсаңар негизи жакшы болот да. Ошол баарыңарга ийгилик. Көрүшкөнчө, ай бир жолу.